Ғалым айтқан екен, біз өзіміздің жашообуздун таржымалын жазайлы, бирөөнүн жашоосун окубайлы дейт экен. Өзүбүздүн жашообуздун таржыманын жакшынасын жазайлы. Эмне жазганыбыз эртеге окуйбуз, өзүбүздүкүн окуйбуз. Бирок башка бирөөнүкүн окубаңыз жашоосун. Не кереги бар? Ал өзү жазып атат, өзү окуйт ал. Ушакка кирип кеткенбиз тиягыначы. Экинчиси, ал жерде эч ким эстебейт дейт таразада. Экинчиси, пайгамбарыбыз айтат: "Инда татайру сухуф". Амал дептерлер берилгенде эч ким эстебейт. Амал дептерлер. Күндө урматтуу агайын мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, багымдат менен асырда периштелер кезек-кезек менен келип турат. Силердин кылган жакшы жаманыңарды жазып, Алланын алдына көтөрүп алып кетип турат. Тиякта жыйналып архив бар. Анын бардыгын өзүңүз көрөсүз, өзүңүз окуйсуз. Эч ким сизге зулумдук кылбайт. Алла Таала залым эмес. Кылган ишиңиз гана жазылынат, кылбаган ишиңиз жазылбайт туган. Күн сайын кимге 70 жыл өмүр берилди, кимге 80 жыл өмүр берилди. Ушунун ар бир күнү жазылат. Жакшы жаман, эмнени сүрөдүң, эмнени карадың, каяка бастың, кандай иш кылдың, бардыгы жазылат, Алланын алдына көтөрүлөт тугандар. Ярфу амалул лейл кабла амалун нахар ва амалун нахар кабла амалул лейл. Кечки амалдар көтөрүлөт экен күндүздөн алдын, күндүзгүсү көтөрүлөт экен кечинден алдын. Эч калбайт тугандар. Кирамин катибин, периштелер келип жазып турат тугандар. Жалгыз болсоңуз да жазып турат. Видеокамера снимать этсин, тетпесин жазып турат. Эмнени жедиңиз, арамбы, адалбы жазып турат тугандар. Акнике менен кошулдуңузбу, арам менен кошулдуңузбу жазылып турат тугандар. Ушу кол таразадан алдабадыбы жазылып турат. Ушу тил бирөөгө жалган сүйлөдүбү, жала жаптыбы, ушак айттыбы жазылып турат. Же чын айттыбы, адилеттүү айттыбы, таза айттыбы жазылып турат. Агайын мусулман бир тууган. Үчүнчүсү, айында сырат. Сырат көпүрөсү бар. Сырат көпүрөсү бар тугандар, көпүрөдөн өтөт. Дозоктун үстүнө коюп койгон сырат көпүрөсү. Ошодон өткөнгө чейин эч кимди эстебейт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Айша энебизге ыйлап атат. Айша энебиз ыйлап атат. Эмне үчүн ыйлап атасың десе айтып атат. Үй бүлө бала чакаңыз эртеге кыямат күнү эстейсизби деп атат. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Эстебеймин, мен эмес, бирөө дагы эстебейт." Ал күнү нафси, пайгамбарлар өзүм жаным деп калат экен, үй бүлөсү каякта. Пайгамбарлар өзүмдүн жаным деп калат экен, сиз биз ата эне бала чаканы эстеген аякта турсун тугандар. Аллахумма саллим деп калат экен. Я Алла, тынч өткөр. Ушул көпүрөдөн тынч өткөр. Сырат көпүрөсүнөн тынч өткөр деп калат экен тугандар. Мынандай күндөр алдыда бар. Мен азыр айтсам силерге жомок эмес бул. Бул жомок эмес. Биз азыр эненин ичинде кезинде, аз аялыңыздар бар. Боюнда болсо ошондой балага бир нерсени айтсаңыз, ушу дүйнө ушундай бар. Бул жерде желмогуздар бар. Бул жерде ушундай жегиштер бар, жуткуштар бар деп айтсаңыз, күн деген бар, ай деген бар, аябай чоң десеңиз ишенеби бала? Эненин карындагы ичиндеги бала бул дүйнөгө чыкпастан туруп эч нерсени көрбөгөндө ишенбегендей, биз да бул дүйнөдөн кетпей бул дүйнөнүн ичинде жүрүп, ахиреттин ичи кандай экенин ушундай болуп атат да тугандар. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып койду мунун бардыгын. Kur'an'da Allah Teala ayet: "Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha as-semawati vel ard uiddat lil muttaqin ellezine yunfikuna fi's-sarra ve'd-darra vel kadimin el-gayz vel 'afina 'anil nas vallahu yuhibbul muhsinin." Sizler jarışkıla, jugurgülö, jarışkıla tez-tez kayaka jaratkan Allah Taala'nın mağfirat geçirimdүүлүгүнө. Kaysi amaldan Allah geçirse, oşogo jarışkıla, oşogo tezden gele, günölөрүңөрдөн тазаланып алгыла, Allah'dan geçirim сурап калгыla. Ölüm gelip kalıbasın, Allah aytpay gelet, kapısından gelet, bilgizbey gelet, kavar bermey gelet. Tünü gelet, gündüzü gelet, uktap atkanda gelet. Kursağı tokta gelet, günüp atkanda gelet, tansaga tüşüp atkanda gelet, sajda kılıp atkanda gelet. Al gelgende aytpayt al. Toba kılıp kalgıla, Allah'dan geçirim surap kalgıla. Ve cennetin şaşılgıla, jarışkıla. Emnege uşunday beyişke, anın tuğrası 7 yer 7 asman. Arduha samawati vel ard, beyiştin tuğrası 7 yer 7 asman. Uzundan jaysanız beyiştin tuğrası, uzunun Allah bilir kança eken. Uzunun Allah bilir. Mınal yer birinci asmanın aldığında, o bir çölde bir şakekti ırgıt ürseniz, vertolyot menen samolyot menen uçup barsanız binokl menen daha tappaysız. Uşunçalık kiçinekey. Birinci asmanda. Birinci asmanга чейин 500 жылдык сапар.
Бул биринчи асман 7 жер менен биригип, экинчи асмандын алдында ошол чөлдөгү бир шакекке окшоп калат турганда. Көзүңүзгө таппай кала турган, көрүнбөй турган шакек болуп калат. Казакстан чөлүнө барып, самолеттон бир шакек ыргытып көрсөңүз, бинокль менен табасызбы? 10 километр бийиктиктен табасызбы самолет менен? Ушундай болуп калат, будан да кичине. Экинчи, үчүнчүдөн ал ар бир асмандын аралыгы 500 жылдык сапар. 7-нчи асмандын алдында совсем булардын баардыгы ушундай болуп калат. Ушунун баардыгын узунунан жая турган болсоңуз, бул бейиштин туурасы болот. Узуну Алла билет канча экен. Муса пайгамбарга Муса алейхиссалам сураган Алла Тааладан эң акыркы бейишке кирген кишинин канча бейиш берилет деди да. Канчалык чоңдук берилет деди. Бардыгы бейишке киргизгенден кийин ага айтылат экен, бейишке кир дейт экен да. Ол эң акыркы кире турган кишиге айтат экен. Адамдар бардыгын даражаларын алып алыптыр, бейишти ээлеп алыптыр. Биз дагы айтабыз го, жерлерди басып алыптыр, алып алыптыр. Мага эч жер тийбей калыптыр, 1 метрде квадрат жок деп. Ал да ошондой деп ойлогон го. Анан аны киргизип туруп, сен разы болосуңбу дейт. Канча десе, бу дүйнөнүн бардык башкарган ушул бадышасы ушунчалык сага бейиш берейин дейт. Алла, разы болбой анан эмне? Демек, ушул дүйнөнүн канча чоң болсо ушунчалык бейиш берет экен дагы. Андан кийин Алла Таала айткан: "Лакадалик ва мислуху ва мислуху ва мислуху ва мислуху." Ушундан 5 эсе чоң дейт экен. Мына жерден 5 ушундай жер болсо, Фиджи, Япониядан тартып, мынал жагы кайсы аркысы наркы, Чили, Пили, Америкасын бардыгын кошсо, ушундайдан 5 бейиш берет экен. Ушундайдан чоңдон 5-өнү берет экен. 5-нчисинде айтыптыр: "Фаякул фил хамиса радайту рабби." Алла, мен буга разымын дейт экен. Разы болбой кайгырасың аны. Ушунча чоң берип атса, анда дейт экен Алла Таала: "Фаякул хада лака ва ашрату амталихи." Бул эле эмес, ундан дагы 10 эсе көбөйтөм дейт экен. 5 тонго көбөйтсө канча болот? 50. Бу дүйнөдөн 50 эсе чоң. Bir rivayette 10 есе чоң, bir rivayette 50 есе чоң берет экен бул бейишти турганда. Бул 50 эсе раваху Муслим, Муслим шарифте келип атат, мына ушул хадис турганда. Бейиште текеберчилик жок. Бейиште бири-бирин көрө албастык жок. Ал жердеги bir inna fil jannati shajaratan yasiru rakib al jawad al mudammar sari'u 100 sanatin ma yaqta'u hadi. Beyişte bir darak, birle darak. Al darakta тапталган ат, гүлүк атты чаба турган болсоңуз, ошонун көлөкөсүндө 100 жыл жүгүрөт экен дагы, 100 жылда да басып түшпөйт экен. Мына. Bir subhanallah, бейиштен bir дарак өсөт. Alhamdulillah desеңиz, бейиштен bir дарак тигилет. Кимге? Сиздин бейишиңизге, башка бирөөнүкүнө эмес. Аллаху акбар desеңиз, бейиштен bir дарак тигилет. Кимге? Сизге, башка бирөөгө эмес. Башка бирөөгө эмес. Демек, мынаке, бул жерде туруп Алла Таала эмне үчүн бизди жаратты? Бейишке даярдануу үчүн жаратты тугандар. Бейишке даярданайлы, күн сайын даярданайлы. Ошон үчүн жаратты Алла Субханаху ва Таала. Кайсы амал тозок алып бара турган болсо, андан сактанайлы, андан сактанайлы. Bir hadis, Anas radhiyallahu anhudan келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү бу дүйнөдө бейишке кире турган ыймандуу адам эң жашоосу оор, кыйын болгон адамды алып келет экен. Өмүр бою ачка, өмүр бою ооруда, өмүр бою кыйынчылыкта. Бу дүйнөдө бечара ушундай бир рахат көргөн эмес. Ошону алып келет экен дагы, эмне кылат экен? Юта би ашаддин нас бусан мин ахлил жанна. Кыйналгандыты. Бейишке bir киргизип туруп чыгарат экен. Дагы сурайт экен. Сен кыйынчылык көрдүңбү? Ачарчылык көрдүңбү? Оору көрдүңбү десе, Аллага кыйынчылык көргөн эмесмин деп антышат экен. Кудум ошондой тозок бара турган бу дүйнөдө эң Алла Таала неамат берген, өмүр берген ага, ден соолук берген, бала чака берген, ырыскы берген, жыргалчылык берген, өмүр бою бир дагы ооруган эмес. Канча деген небере чебере бар. Бирок кандай? Аллага шүгүр кылган эмес, ыйман келтирген эмес. Дозокко бара турган инсан, ошону алып кел деген, алып келип туруп, дозокко бир салып туруп чыгарат экен дагы. Сен bir жакшылык көрдүң десе, ант. Алла затыңа ант ичем, жакшылык көргөн жокмун дейт экен да мына. Жакшылык көргөн жокмун дейт экен. Жакшылык көргөн жокмун дейт. Урматтуу туугандар, бейишке эң биринчи дарвазасын такылдата турган Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыз кирмейинче бир дагы пайгамбар кирбейт. Мухаммад алейхиссалам үммөтү кирмейинче бир дагы үммөт кирбейт дейт.
Biz özde baktılуу adamбыз. Biz sүйүнсөк болот, кубансак болот. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olup kalıpбыз. Eң akırkı жаралууда, бейишке кирүүдө eң birinci. Eң akırkı gelip dur, birinci girip atабыз. Az очередке туруп калсаңыз билесизби? Eң акырында келдиңиз дагы VIP менен birinci өтүп кетсеңиz кандай болот? Эртеге бейиште дагы ушундай. Бул үммөт келет. Бардык пайгамбарлардын үммөтү бар. 124 миң азы көп пайгамбарлардын ар биринин ушундай сапы болот тугандар. Ошонун бардыгын каратып туруп 124 миңнин бардыгын каратып туруп Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti kirip кетет да бейишке. 120 сап болот. Кыямат күнү 120 сап болот. Ошонун 80 сапы Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti болот. Калган 40 сапы бардык пайгамбарлардык болот тугандар. Мына. Биз бу дүйнөдөгү болгон бир нерсесине, şu dünyanın кичине нерсесине согуш болуп атат. Дүйнөгө ушу кандай bir metr жер үчүн адамдар канын төгүп атышат. Bir kişine buyum üçün sotlaşıp birini kamatıp öldürgönge çeyin barıp atат. Bul ne? Dünyanın aldığında, dünya Allah'ın aldığında bu çirkeydin kanatınçalık dağı kadırı жоқ tuğanlar. Bunun için uruşa turgan, soğuşa turgan, kan tökö turgan nerse emez. Beyiştin bir жаа var o жаа. Жаадагы жип болот. Ошол жип. Жиптин baası dünyanın bardык baasынан чоңураак. Эгерде бейиштин bir эле тамчысын чыгарып отурган болсо, океанга таштаса, бу туздуу океандардын бардыгы таттуу болуп калат. Ошондой эле дозоктун bir тамчысын чыгарып койсо, ааламда жашоо болбой бардыгы күйүп жок болуп калат. Агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таала баарыбызды дозоктон сактасын. Баарыбызды бейишке Алла Таалам өзү насип кылып бейишке киргизсин. Бейиште эң улуу Алланын неаматы, Алла Тааланын ыраазычылыгы, жана Алла Тааланын дидары деп айтылат. Бардыгын бергенден кийин дагы берейми дегенде бейиштиктер айтат экен: "Я Алла, бардык нерсени бердиң, эмне калды?" дейт экен. Ана Алла Таалана мен силерге ыраазычылыгымды түшүрөмүн. Мен силерге ыраазымын, эч качан нааразы болбоймун дегенде, бул рахат, бул сезимди көргөндө бейиштиктер эсинен кетип калат экен бир канча жыл туугандар. Алла Таалам өзүнүн дидарын көрсөткөндө бардык нерсе унутулуп калат экен. Жараткан Алла Таала баарыбызга ыраазычылыгын бейишин берсин туугандар. Наразычылык дозогунан сактасын. Келиңиздер, мына бейиш даярдалган. Ким үчүн? Таквалар үчүн. Алар ким дегенде? Кайрымдуулук кылгандар, ачуусун баскандар, ачуусун жуткандар, адамдарды кечиргендер, жана адамдардын жакшылык кылгандар дейт. Келиңиздер, эгерде бейишке барабыз десек, анда Алла Таалам берген малдан юнфикуна фиссарра ва дарра, Алланын жолуна киши сарптай жүрөйлү, ачуубузду басайлы, ачуубузду жутайлы, бейиштик болобуз туугандар. Ачуубузду жутсак, адамдарды кечирсек, бейиштик болобуз туугандар. Жана адамдарга ихсан кылып, жакшылык кылып, пайда берип, рахат жеткирсек, иншаалла бейиштик болобуз. Алла Таала баарыбызды бейиштен жай берген болсун, дозогунан сактаган болсун. Ва ахиру давана анил хамдулилlah.